буга чейин билим берүү министрлигинде министр болуп кызматында иштегенсиз да. Ооба. Канча жыл иштедиңиз? 6 ай иштедим. 6 ай иштедиңизби? Бул жерде анда 2020 жылы октябрдын 16-сынан бул жерде 5 майга чейин 2021 жылдын. Бул эмгек резюмеңизде туура эмес көрсөтүлүп калыптыр да, ошону оңдоп койсоңуз. Түшүндүм. Министр 2 жыл министр деп жүрөт да. Жок, ал жана 20-21 болуп түшүп калса керек да. Атак календарь 6 ай. Анан мындай да, кеткен себеби эмнеден болду сиздин ушу министрликтен? Жогоруда белгиленгендей биздин президенттин чечими болду. Ушундай чечим кабыл алган. Мен ошонун негизинде Женевага элчи болуп дайындалдым. Ушу элчи болуп кетиш үчүн эле жумуштан кеттиңиз да? Жок, мен суранган жокмун, бул өлкө башчысынын саясаты. Келгендин себеби кайра? Кайра чакыртылды, ошондуктан келдим. Эч кандай менин жеке нерсе. Министрлер кабинетинин сунушу менен келдиңизби? Акылбек Жапаровдун. Президенттин сунушу. Президенттин сунушу менен. Эми өзүңүз бул ишти тартып кетем, оюм акылым жетет деген ниетиңиз барбы? Эгер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, Кудай буйрса колдон келген аракетти кылам.